Бүгүндөн тарта Жалал Абадтагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук бериле баштады. 27 октябрда Жалал Абад шаарынын мэриясы тарабынан жылытуу мезгилин баштоо боюнча буйругу чыгарылган. Анын негизинде калаадагы жылуулук түтүктөрү ысытылып жатат. Жалал Абадтагы райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмеси 1-2 күндө жылуулук ар бир үйгө жетерин маалымдады. 2-3 күндө биз жылуулук энергиясын берүү боюнча нормага түшүрөбүз. Азыркы күндө жылуулук түйүндөрүн жылытуу иштери башталды. Жалал Абад шаарында 8 бала бакча жана 2 орто мектеп, андан сырткары коммерциялык мекемелер жылуулук энергиясын алат. Мекеме калаадагы 82 көп кабаттуу үйдү жана социалдык объектилерди жылуулук менен камсыздайт. Шаардагы 17 откананын иши жанданып, от жагылууда. Адистер батирлерге жылуулук жетиши үчүн жашоочулар түтүктөрдү текшерип, андагы абаны чыгарышы керектигин белгилейт. Азыр жылуулукту бизде өзү графигибиз бар да, азыр күн жылуу болгонуна байланыштуу 45 градустан 50 градуска чейин эле беребиз азырчы. Анан баягы күн сууй баштаса температураны улам көтөрөбүз. Эң башкысы ошо акыркы 4-нчы этаждагылар сөзсүз түрдө воздух чыгарыш керек да, милдеттүү түрдө. Себеби алардын айынан ошо 1-нчи этаждан 4-нчы этажга чейин ысыбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзсүз түрдө воздухун чыгарып туруш керек. Тутумга кошулган социалдык мекемелердин катарында бала бакчалардын дагы түтүктөрү текшерилип даярдалган. Ал эми номер 19 бала бакчада бүгүн температура 20 градусту көрсөтүп, нормада турат. 3 күндөн бери ушул атайын жылуулук берүүчү башкармалыктан келип текшерип, буга чейин дагы көзөмөлдөн өткөргөнбүз негизи. Бирок мынабы 3 күндөн бери текшерүү болду. Баарын текшерип кетишти. Нормалдуу балдардын жаткан жери, сабак даярдаган жерлери, тамактанган жерлери талапка ылайык даярдалган. Быйыл Жалал Абадта жылуулук тутумуна 10 көп кабаттуу үй туташтырылган. Райондор аралык жылуулук менен жабдуу өндүрүштүк бирикмесине караштуу отканаларда көмүр, мазут жагылат. Ошондой эле газ менен жылытылгандары дагы бар. Облус боюнча жалпысынан 29 откана бар. Жана ага 222 000 тонна көмүр керектелет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.